Криптовалюта боюнча бир аз айтып кетейин. Баягы MC Coin, аябай MC Coin болуп азыр элдердин баары банкрот болуп атпайбы? Эми бул эмне үчүн банкрот болушту? Анткени маалымат жок, билим жок да, именно криптовалюта боюнчачы. Криптовалюта бул кадимкидей эле акча, бирок виртуальный акча да. Бирок мындай да, эми ар бир акчанын артында бир мамлекет болот, туурабы? Официальный, мисалы Кыргызстандыкы сом, Кыргызстан турат анын артында, Кыргызстанга келип аны алмаштырып иштетсең болот. Американыкы доллар, доллар даже дүйнөгө иштейт, себеби анын артында өтө күчтүү өлкө турат, экономикасы күчтүү, ошондуктан ал дүйнөгө иштейт, ага эл ишенет. Эч ким сени пистолетти мээңе коюп алып долларга ишен деген жок да, туурабы? Долларга элдин баары ишенет. Сен любой жерде долларды берсең кабыл алат, ошон үчүн доллардын баасы бар да. Российский рубль, ал Россияда алмаштырып, Россияда иштетсең болот. Ал жакта ишенишет, аны билет. Акчанын өзүнүн бүт меткалары бар, туурабы? Атайын жасаган, подделка кылбасын депчи. Ошондой эле цифровой валюта боюнчачы. Цифровой валютадагы такталган официальный цифровой валюталар бар. Ар бир өлкөнүн өзүнүкү болушу мүмкүн. Анан такталбаган жөн эле фейк цифровой валюта бар. Мисалы, мен сомду жазап алсам болот, туурабы? Фейк кылып жазап алсам болот. Бирок мен жазап алып сага берсем, сен айтасың, сен буну жазап алгансың, көрүнүп турбайбы, бул жазалма депчи. Ошондой эле мен любой акчаны жазап алсам болот. Сүрөтүн тартып, өзүмдүн сүрөтүмдү коюп, анан Айбек Coin деп атап койсом деле болот да. Бирок сен ал акчаны көрүп айтасың да, бул жөн эле фейк акча го. Мен айтып атам, жок, бул реальный акча. Муну азыр алсаң, мен сага 3 айдан кийин муну долларга бир Айбек Coin'ду $5000 сага берет десем, сен кат кырып күлөсүң да, туурабы? Ошондой эле цифровой акчада любой адам жазап алат цифровой акчанычы. Ал мындай кагаз акчага караганда оңой цифровой акчаны жазашчы. Каалаган сумманы киргизип койсоң болот да. Менде мисалы 1 миллион Айбек Coin бар деп койсоң болот. Ошондуктан көрдүңөр, мына финансовый грамотность жок, финансылык билим жок, ошондуктан элдер күйүп кеткен да. Жөн эле бирөө чыгып алып эле, мына ушундай акча бар, цифровой акча, бул жакында өсөт, байып кетесиңер десе, ошого ишенип аткан. Андай болбойт. Эч убакта байлыктын жолу оңой болбойт. Ийгиликтин, байлыктын жолу оңой болбойт. Случайностьтар болуп кетиши мүмкүн, бирок ал редко, бир 1000ден 1-2 адам случайно байып кеткендер болот. Бирок почти 95% бул эмгек менен, мээнет менен, катуу күч менен, мээ менен келе тура турган нерсе да. Ушундай.